Айылдык миллионер долбоорубуздун бүгүнкү каарманы өзгөчө айым. Нарын областынын Ат Башы районунун Акжар айылынын тургуну Нургүл эже. Нургүл эже миллиондорду балыктар менен айлантат. Кантип айлантат, кантип киреше табат, ушул чыгарылышта баарыбыз көрөбүз. Нургүл эже, саламатсызбы? Сиздин атыңызды алыстан угуп келип калдык. Сиздин ушул балык фермаңыз менен таанышып, көрүп, кантип ушул бизнести баштаса болот, кантип ушуну жакшы деңгээлге чыгарса болот. Кеңири сөз кылып бериңиз. Өзүңүздү тааныштырып, эмне болуп ушул балык бизнесине аралашып калдыңыз? Ошол тууралуу баштай бериңиз. Бул ишти баштаардан мурун мен инем биринчи баштаган эле да, балык чарбачылык. Анан ушул инем метатынан инемге эже кел чогуу иштешели деп анан ошо инемге жардам беришти, атынан мага кызыгуу пайда болду. Ушуну иштетсе болот турбайбы деп. Анан балам өзү Россияда иштеп жүрүп, акча чогултуп мага акча салат эле. Мама барганда ушу бир бизнес ачабыз, мен кечке Россияда жүрбөйм деп. Баламдын ошо ой бар эле, анан ошо кандай бизнес кылам деп ойлонуп жүрдү эле. Анан парикмахерский ачам деди, мага ошонусу жаккан эмес эле да. Анан Москвада негизи иштеп келгениме 3 жыл болду да, Москвада 3 жыл иштедик. Негизи башында ойдо деле жок болчу, негизи балык чарба ачып иштетип калам депчи. Ама иштеп келген бир аз эле акча болчу, андай деле көп суммада эмес. Ошо акчаны кармап жүрүп, ошондо иш баштасам деп 1 айдай кыдырдым Бишкектен. Помещение вообще табылган жок. Анан мага ушундай сунуш киргизип калды. Баштаганда эле ошол иштеп келген акчага пруд салып, кичинекей болсо дагы. Башында ошо зарытый эле пруттар салынды да. Эми буюрса могу стандартка такап бетонный кылып атабыз да. Таза болсун деп, бул форель өзү аябай тазалыкты сүйгөн балык. Ага чейин бул жөнөкөй пруттарга канча акча кетти? Жөнөкөй пруттарга эми башкасын кастырганга андай деле көп акча кетпейт. Бул зарытый немеде салынганда прутка, бир прутка ашып кетсе бир 70-80 миң сом кетет да. 70-80. Кастырып, шлюстарын жасап салганга. Балыктарды салганга. Жок, ал пруттун өзүн жасаганга эле 70-80 миң кетет. Анан пруттун өзүн эле малектун 1 грамм кези 1 штугу 9 сомдон. Ошондо 5 миң салам десеңер, ошондо 9 сомдон көбөйт болсоң, ошо 5 миң штука. 9. Анан еще корму бар, аны 1 килограммга жеткичек. Бир балык 1 килограммга жеткичек. Чүйдө бирге бир болот. Бизде Ат Башта бирге 2 болуп калат да. Ошондо балык 5,5-6 тонна жем кетип калат да 1 килограммга чыгыш үчүн. Биздин условияда, биздин погодада, Ат Баштын температурасы, Ат Баштын погодасында. Агроэтазия көрүүчүлөрү, мурунку видеодо жакшы комментарий жазгандар үчүн биз белек убада кылганбыз. Андыктан ушул 3 адам биздин белегибизге ээ болду. Ар бирине 1000 сомдон акчалай сыйлык. Андыктан ушул комментарийди жазгандар номериңиздерди калтырыңыздар, биз акчабызды которобуз. Ошондой эле ушул видеого дагы жакшы комментарий жазыңыздар, видеону аягына чейин көрүңүздөр, лайк басып, биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Кийинкиде дагы сиздерге буюрса жакшы белектер насип этет. Дагы айта кетчү нерсе, билип коюңуздар, Агроэтазия бул Кыргызстандагы бардык райондордо 40тан ашык филиалы бар агро тармакка жана мал ооруга керектүү товарларды саткан магазиндер. Бизден айыл чарбачылыкка жана мал чарбачылыкка керектүү товарларды алсаңыздар болот. Биздин Instagram баракчабызга катталып, YouTube'ка чыкпаган эң керектүү пайдалуу видеолорду ошол жактан көрүп, бизге сунуштарыңыздарды, пикириңиздерди ошол жакка жазсаңыздар, биз жооп беребиз. Андыктан дайыма биз менен бирге болуңуздар. баштаардан мурун мен ушу жерди инем көрсөтүп берди. Никеже барып ушул жерде неме кылсаңыз, алып ушул жерде иштетсеңиз болот, сурап көрүңүз деп. Анан рахмат, айыл өкмөткө, жергиликтүү депутаттарга рахмат. Ишкерлерге колдоо көрсөтүп ушул жерде кесип беришти. Бирок ушуну берүүдөн мурун мага эме болду да, өзүңүз аял киши болсоңуз, жалгызбай болсоңуз, бул эркектин жумушу кантип алып кетесиз деди да. Анан менде кайра мындай тартынуу пайда болуп калды да. Эмнеге барганда эле мотивацияң өчүрүп, анан кайсы эмеңиз менен, каражатыңыз менен баштагандасыз деген вопросторду бергенде мындай мен көңүлүмө мындай катуураак тийди билбейм, анан мындай өзүмө кайра тартуу пайда болду. Анан келдим, отурдум, үйдө ойлонуп отуруп анан мен эмне ушуга тартылышым керек, илбой бизнеске баратканда
тобокелдикке салып, алдыга максат коюп, анан бир бизнес баштоо керек да. Анан мен алдыга ушу балык чарбасын ачып иштетем деп максатты коюп аткан мен ушул максатыма жетем деген ой менен эле барып туруп анан мен ошого турам жок иштейин дедим да, анан бардым. Анан эмне доход менен баратасыңар деди, мен айттым, доходум турган үчүн ушул ишти баштагантам дедим да. Анан өзүмө бир ушундай алдыга пландарды койдум. 5 жылда мен ушул жерде бир алган жеримде 5 жылда ошо өнүктүрүп алып кетем деп былтыр салдык. Былтыр ушун менен салып, анан ушуга анан ар бирине 5 миңден салганга расчет алганбыз. Ошондо 10 көзгө 5 миңден болгондо 50 миң балык ушул жерге батат да. 50 миң балык батат. Эгерде ошо 50 миңди 1 килограммга жеткирип баксаң, анда уже 5 тонна, 50 тонна балыгың бар деген эме да. Килограммы канчадан сатылып калат? Килограммы былтыр 900 болгон. Анан быйыл кичине эме баарыбыз эле мындай баам өтө көтөрүлдү кичине. Элдин талабында да карап, элдин эмесине карайлы деп атабыз. Килограммы 900 сатылат балыктар. Былтыр сатылды, былтыркы сезондо саттык 900 курулуп сатылган. Чикиси 600 сомдон сатылды. Оттон басы 400 сомдон кетти биздин балык. Былтыр ушундай иштеттик. Анан быйылкыныкын болсо көрүп атабыз, мен сезондо баштасаганда көрөбүз го. Көргүнчө айтсаңыз, бул ошол прутту салганга канча акча каражат жумшадыңыз? 20 миң доллар ушу прутка салганга эле кетти. 20 миң доллар ушул прутка, Бул эмнеге? Ушу прутту салганым, келген морг цемент эмеси, рабочийлердин эмгеги, ошонун баары бүт. Мисалы 20 миң доллар, 20 миңден 30 миң долларга чейин акчаң болсо, баягы бир жакшы чоң бизнеске салгың келген. Балыкка салса, канча убакыт актайт ошол салган? Негизи балыкты салгандан кийин бул балык 1 жылда 1 килограмм болуп чоңоюп берет. Мен деле кичинекей мындай эле сумма акча менен баштагам. Андай деле мындай көп эмес. Анан ошондон топтолгондон кийин ошол ишке салынып атат да. Эч негизи бизнести баштаардан мурун коркпош керек да. Эң негизгиси эле. Атта тиги жактын бул жактын сөзүн укканда эле мындай коркуу болот, арттан просто алдыга максат гана коюш керек. Ошо максатыма жетем деп анан аракеттенип иштеш керек да. Мен ошону эле өзүмдөн улам эметтим да. Же болбосо чын эле жалгыз болсом, анан баягы аял кишинин жумушу эмес десе, мен деле кандай эметем деген. Сиздин ошол кылган чоң тобокелдигиңиз чынында башкаларга үлгү да. Көп кимде акчасы бар байкелерибиз деле мисалы ошо коркот да ошол бир бизнес баштагандачы. Жок, коркпош керек экен негизи. Мен деле башында деген айтып атам, арга жака барганда тияка барып жерди сурайсың, бияка кантип жалгыз болсоң, кантип баштап атасың? Кайсы акчаң менен баштап атасың? Ой, балык чарбага деген көп акча керек. Көп акчасы көп акча керек экен. Себеби деген балыктын жеген жеми кымбат. Биринчиден Европадан келет. Анан азыр пандемияда деле бактык. Анда деле ошол маалда биз азыр местный жемдер чыгып баштаган. Азыр местный жем менен эле багатат. Ушу бир жакшы эле. Просто ошо балыкты баштайын деп аткандарга бир мен бир сунушум дейинби же бир кеңешим десем болобу? Барысыңар келип балык баштап атканда, ой, жемине көп акча кетет, аны бага албайсың деп айтышат да, бирок ошондон коркпош керек да. Жемди багып, мажагыңда ошону 1 килограммга жеткирип, 1 жылда 1 килограммга жеткиргенге эмеңди, доходуңду акырын жасап алып, анан бага бериш керек. Анан ошентип акчаңды айлантып чыгарып аласың. Анан бул чыккан кезде акчасы өзүнүн актайт, өзүн актаган үчүн иштеп атабыз. Жакшы чөп. Эми сиздин расчетуңуз бар да. Бир санап көрсөк, мисалы ушул жака 20 миң долларга прут салынды. Бул жака 50 миң балык батат дедиңиз, 50 миң балык. 50 миң балык 1 килограммдан болсо 1 килограммга жеткирсең, 1 килограммды оттон 400төн саттың. Ошондо эле 50 миңди 400гө көбөйткөлө. 50 миңди так 400гө көбөйткөндө бир жылда өзүн актайт. Актайт, бир жылда актаган үчүн. 2 жылдар чисто пайдага түшөт. Просто иштөө гана аракет керек да. Аракеттениш керек. Анан өзүн таштап коюш керек. Жеми кымбат болуп калды деп таштап салбаш керек да. Көбүндө эле мен укканым бар.
жеми кымбат болуп таштап койдум депчи. Ошондой кыйынчылыктарга өтпөй баардыгына туруштук берсин. Тонун борун эле салып койдуңуз. Башкаларга өндүрүп. Эми башкалар дагы ушу балык бизнес баштайм дегендер сизге келип, жолугуп кеңеш алып, Келгендер бар, биз айланабызды ачып атат, келип атышат. Келгенде айтам, болгондун кеңешинде айтам, колуман келгенинчи, канча аракет жасап, канча үйрөнгөнүмдү айтам. Жемди каяктан алабыз, малепти каяктан алып келсе болот. Балаңыз дагы бир сонун үлгү да башкаларгачы. Азыр кыргыз жаштарынын көпчүлүгү Москвада эмеспи? Россияда, башка жерлерде мигрант болуп иштеп жүрүшөт. Анан ошол акчасын топтоп, коротпой сизге салып. Ооба дейбизби? Мен ошо Аллахыма шүгүр дейм, ушундай балдар бергенине. Мен деле ошо Москваны көрүп калды, Россияны көрүп калды, шаарда жүргөн бала ушинтип келип иштейт белек десем. Жок, жакшы. Себеби ал дагы бизнестин көзүн көрүп калды да. Иштесе болот экен, кызыгып. Бул баягы климаткачы кандай карайт? Мисалы, Жалал Абад ысык, ош тарапчы. Ал жака бакса болобу? Конечно, эмнеге болбойт. Азыр Бишкекте деле жокпу, Жалал Абадта да толтуруп атпайбы. Ал эч кандай демеси жок. Климатка Мне кажется, мен ошо баардыгы ошо климатка, мисалы үчүн нарын ат башта өспөйт деген. Өсүп атат, мынакей мен азыр менден башка азыр бизде почти 16га жетейин деп калды го. Любительскийде бар өзлөрүнүн үйлөрүндө огороддорунда салгандар менен. Жакшы, сонун иштесе болот. Бирок эле аракеттениш керек. Мен деле мисалы үчүн 2 эле прук менен иштейм, жетет ошол деп ойлогом. 5000ден 10.000ди салып коюп, анан ал мен өзүмдүн үй бүлөмө, анда муну басканыма кенен, акчаны кененере кармап дегенге жарады. Анан эле баягы иштеп атканда уже ойлонуп, өзүңдүн эмең башталат экен. Баягы арылап өскүң келет экен, идеялар пайда болот экен. Мындып аракет кылсак болот турбайбы деп. Анан ошонун аракетин бултурушун жасадык. Мындай кылып ичине эле салалы мынча ишти баштагандан кийин деп. Эсалуу этно комплекси кылалы деп атабыз. Пока ошондой кылалы деген ой болуп атат. Анан мына жерлерде азыр менен быйыл ошо биздин өзүбүздүн лескос менен сүйлөшүп эметилип келдим. Ошо бактарактарды алып, карагайларды алып келип тигип, бул жерди жашылдандырып, баягы элге шарт түзүү болуп атат. Азыркы менде эң быйылкы планымда биринчи очот ушул жашылдандыруу болуп атат. Бул жерди кичине жашылдандырып, бул жерде бир көркүм чыгарыш керек да. Жашылдандырмайынча бул жердин көркү жок. Туристтер келгенге ыңгайлаштырып, анан туристтер келгенге, жергиликтүү калкка деле шартты түзүп бериш керек. Анан боз үйлөрдү эми күн жылыса дагы кичине боз үйлөр тигебиз. Анан жана проекттерим азыр эски проектим азыр кичине албай калдым. Тиги архитектурада жатат, болгондо көрсөтсөм элдерге деле кызык болмок экен. Ошо менен бул жерди жанагы Супарадагыдай жана бүт ичиндеги эмеси менен келип тынтачу элек. Ошондой эмеси менен кылып, ушу туристтер ушул жерге чакырып, ушул жерге келип, ушу типа балык кармап жеп, балык кармап, өзлөрү рахаттанып кармап, кайырмаган салып кармашабы же бизге кармап туруп жеше, ушул жерден жеп эс алып алып, анан ат башыбыздын болгон көрктү көрөм деген жерлерине барып келсе деген бир идеям турат. Ошондой бир эмен ачсамбы деп анан. Сонун жер экен негизи чынында биякта тоонун боорунда. Ошо тоонун бооруна ушундай боз үйлөрдү коюп жана Супарадай кылып, ошондой идеяларым турат. Аны ишке ашсын буюрса. Ишке ашкандан кийин айтпасак, алдыдагы планда. Ооба. Буга чейин сиз өзүңүз көргүлө же. Эмне менен алектенгенсиз? Мен өзүм кесибим медсестра. Шаардагы 14-поликлиникада иштечүмүн. Мен негизи шаарда турдук. Анан ошо менен эле мен өзүм ушул жердин кысымында, анан ушу энеме каралап келип калып эле анан ден соолугума байланыштуу мага бул жактын абасы мага жакты. Баягы жаңы баштайм дегендер болсочу, мисалы айыл жергелеринде бар да суулар көп эле го, бардык эле айылдачы. Ошолорго баягы кичинекей кылып ошол оны эмес, ушу бирөөнөн баштап. Жаңы баштайм деп аткам ушу балык чарбасы менен иштейт элем дегендерге биринчи биринчи сууну караш керек. Анан жерин жайланышын караш керек. Ошол анан иштесе болот. Так, сууну алып берди, ушундай бирөөнү салды дейли. Бирөөнү салды. Анан баягы каяктан алат балыктарды? Балыктарды деген азыр толтура. Азыр балыкта малемниктер көп. Токмоктон алып келсе болот, караалтан алып келсе болот, көлдөн алып келсе болот, кочкордон, нарында толтура азыр.
Биздин ат башта деле бар эмелер. Биздин ат башта ачам дегендер болсо бар. Алып келип салат. Мен Жемин биринчи Кыргызстандан баштаганда 5000 балык менен баштаганда мен кара балтадан алып келип туруп салгам. Эстеттиңиз, кара балтадан алып келип 5000 балыкты канча калдыңыз? 5000'di ошондо 78 миң. Жол кире полкасы менен 70 миң сомум кетти го дейм. 70 миң сом. 5000'ге 70 миң сом. Ошондо бир граммовый кесинде алгам. 1 грамм. Граммовый кесинде 7 сомдон айланды эле бир башы. Ушундай айланган. Бир башы 7 сомдон айланат, балык. Ошондо 5000'di 7 сомдон көбөйтүшүң керек да. Ошон жол киреси менен ушу 78 болсо керек эле, мен ошо 300 миң эле сом менен баштагам. Мен баштаганда ошо мен баштагам. Демек 7 сомдон балык молекуласын алып, аны 1 жылдын ичинде 1 килограммга чыгарып, кайра килограммын анан килограммдап сатып 400 сомдон эң аз дегенде сатса болот. Бүгүн аябай жакшы кеңештер болду Нургүлжан, чынында. Аябай сонун дем күч болду. Ошондой эле сиздин ошол бизнесиңиз башка аялдарга дегеле бүт кыргыз элине, эркектерге, жаштарга үлгү. Даже Москвада жүргөн мигранттарга дагы үлгү да, сиздин балаңыз акчасын чогултуп, тармап, анан ушул бизнеске. Рахмат. Ошол Өсө бериңиздер. Башкаларга да кеңешим турага болуп, ошондой иштейт деп ишенем. Рахмат сиздерге да келип, ушул жерде ушундай бир фермер бар экен деп келгениңизге да рахмат. Сизге да чоң рахмат. Жакшы туруңуз Нургүлжан. Сиздерге Кубанычтамын сиз менен таанышкандан. Чоң рахмат.